Тургунбек Мухтар уулу кичинесинен сүрөт дүйнөсүнө сүңгүп, кыл калеми менен жаратылыш кереметтерин чагылдырып келет. Учурда сүрөтчүлүк өнөрдөн сырткары скульптура жасоо менен алек. Тарыхый чыгармаларга басым жасап, жараткан эмгегине кызыккандар арбын. Мен өзүм дагы ушу сүрөткө келип калганым ошол кол өнөрчүлүк, музыканттын үй бүлөсүндө болгондуктан баягы чыгармачылыкка жакын болот экенсиң. Ошон үчүн сүрөт жагына көп басым болуп, ошол жагына тапшырып кеттим. Негизинен сүрөт тартканда основасы ошол состоянияны кармап калыш керек, убакытты кармап калыш керек. Кайсыл учурда тартылган, түштө болобу, же может бир кеч кирип бараткан учур болобу, ошол багытты берип туруш керек да. Ошон үчүн кээ бир нерселерди кээде үйдөн оңдоп түздөп койгонго өзүбүз аракет кылабыз. Тургунбек Мухтар уулу чыгармачылык үй бүлөдө чоңоюп, искусство жаатында өнөрүн өркүндөтүү аракетин көрүп келет. Профессионалдык деңгээлде сүрөт тартууну жолго койгон чебер учурда окуучулардын талантын ачып, сүрөт ааламын өздөштүрүүгө өбөлгө түзүүдө. Мен өзүм негизи тарыхый чыгармаларга көбүнчөсүн басым жасайм. Маданияттын эң түпкүрү ушу сүрөт жагы деп коет. Анткени эстетика бул элге баягы көбүрөөк кандай десем бир кооздукту билүүгө, жаратылышты коргоого багыт ала турчу нерсе да. Ошон үчүн сүрөт жагын жайылтышыбыз керек деген ойдомун да. Мухтар Бектуров 40 жыл бою айылдагы мектепте музыка мугалими болуп эмгектенген. Учурда ардактуу эс алууда болсо дагы комуз чаап, устачылык өнөрү менен баар таап жаткан мезгили. Пенсияда бекер жатпайын деп, мындай комуздарды жазып балдарга арнап атам. Келип балдар алып кетип атышат. Комузду негизи өрүктөн жасаган комуздар жакшы болот. Аларды эми жасаганда көп сууга салыш керек, аларды сууга салып кургатып коюп, аны бир топко чейин кургаш керек. Бир жыл 2 жыл жөнүнө кургатат. Андан кийин чабылат. Андан кийинкиси эле ушул кара жагач. Кара жагачтан бул деле кара жагач деле тиги комузда өрүктөн калышпайт. Өрүк комуздан. Өнөрлүү үй бүлө күжүрмөн эмгеги жана таланты менен элет элине үлгү болуп сыйга арзып келет. Уулу сүрөтчүлүк өнөр менен алектенсе, атасы чыгармачылык жана устачылык менен киреше таап, ал эми апасы ууз чебер кол өнөрчү катары таанымал. 5 баланын энесимин, азыр пенсияга чыккандыгыма байланыштуу ушундай кол өнөрчүлүк саймаларды саям, сыржактарды сырым, домашний жасайм. Менин үй бүлөмдө жолдошум комуз чабат, оз комуз жасайт, уулум чопочор жасайт, улуу кызым, ортончу кыздарым дагы колдору иштүү, алар дагы ушундай кол өнөрчүлүк менен эмгектенишет. Эми мен бир жолу пенсияга чыккандан баштап эми ушундай кол өнөрчүлүк сайма, домашний, жанагы сырдак ушундайлар менен эмгектенип атам. Таланты жана өнөрү аркылуу аты алыска кетип, жасаган ишинен эргүү алган үй бүлө чыгармачылыгы менен далайды суктандырып келүүдө. Сүрөт, ыр дүйнөсү, кол өнөрчүлүк, айтор чыгармачылык аркылуу жарандарга эстетикалык рахат тартуулаган ата уул киреше табуудан мурун коомго пайда алып келүү аракетин көрүп келет. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.